Allah subhanahu wa ta'ala adam balasına akıl bergen, akıldı işletiş gerek de. Bol жашоонун талабы ушундай. İşletпегендер кыйналат. Allah Taala adam balasına akıl bергендигинин максаты Kur'an-ı Kerim'de көп аяттардын аягында натыйжасында бүтөр сөздүн аягында Allah Taala айтат, ушул аяттарда улул абсар bir көз, терең көз караштууларга, улул албаб акыл ээлерине өзгөчө bir түшүнүктөр бар дейт. Бул дүйнөдө дагы адам баласына акыл бергендик максаты ушул, жашоодо адам баласы башкалардан көрүп үлгү алышы керек. Адам качан туура иш кылат, туура иш кылыш үчүн тажрыйба бар болуш керек. Тажрыйба качан пайда болот? Ката иш кылгандан кийин пайда болот да. Бирок дүйнөдөгү бардык эле каталарды кылганга биздин өмүрүбүз жетпейт. Ошондуктан бирөөлөрдүн катасынан тажрыйба алыш керек болот да. Бирөөнүн катасынан тажрыйба алыш үчүн кичине акыл иштеш керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга мына ушул нерсени үйрөткөн эле. Жана сахабалар өздөрүнөн кийинкилерге дагы ушул аманатты үйрөтүшкөн, жеткирген. Ошол тууралуу Hayat-ı Sahaba kitabında günöөнү жек көрүш керек, günөөкөрдү эмес деген bir bölüm алып келип, ал жакта Abu Darda radıyallahu anhu жана Ibn Mas'ud radıyallahu anhumalarдан ушул маселе боюнча айткан сөздөрү баяндалат. Abu Qilaba rahmatullahi aleyhi айтат, bir gün Abu Darda radıyallahu anhu bir adamдын алдынан өтүп баратат эле. Ал адам күнөө кылып койгон экен, bir күнөө иш жасап койгон экен. Elder bir günah жасаган adamды көрсө, ошол доордо тилдеп, ошону айыптап, сөгүшчү экен. Анан элдерге кайрылып, Абу Дарда радıyallahu anhu айтып атат, мисал менен, карагылачы, эгер ушул бир тууганыңар бир чуңкурга, аңга түшүп кетсе, ушул бир тууганыңарды аңдан чыгарганга жардам бербейт белеңер силер дегенде, кантип жардам бербей коет элек bir мусулман, аңга түшүп кетсе bir мусулман эмес, жаныбар түшүп кетсе дагы адам жардам берет го, чыгарып коет. Чыгармакпыз биз, жардам бермекпиз дегенде, Абу Дарда радıyallahu anhu айтты, анда буну тилдебегиле да дейт. Бул bir күнөө деген аңга түшүп калыптыр. Аны силердин тилдегениңер, мындайча айтканда, Абу Дарда радıyallahu anhu ушул маанинде айтып атат, тилдегениңер ал аңдын ичинде жаткан адамды кайра чыгарбай эле, аңдан чыкпай калчудай кылып сабаганга барабар бул. Андан көрө силерге Аллах Таала амандык берген, Аллага шүгүр айтпайсыңарбы дейт. Ушул жерде пайгамбарыбыздын bir сүннөтү бар, bir адам bir балеге кабылып калса, же bir күнөөгө батып калган болсо, аны көргөндө окула турган дуа бар да. Ал дуанын мааниси ушул балени мага бербеген Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр деген мазмунду өз ичине камтыган дуа бар. Ушул дуаны айткан адамга Аллах Таала мына ушул балени кезиктирбейт да. Мусулман пенде бул пайгамбарыбыздын амалын унуткандыгы үчүн bir балеге кабылган адамдын үстүнөн күлүүгө шашат, же аны дароо өзүнүн уюлдук аппаратына тартып, башкаларга дагы бөлүшкөнгө аракет кылат да. Bir эле учурда bir канча катага кабылып калып атабыз. Ошол үчүн bir күнөө жасап койгон адам, bir туура эмес иш кылган адамды көргөндө, Абу Дарда радıyallahu anhu айтып атат, "Эй, аны тилдебегиле, сөкпөгүлө, андан көрө силерге амандык берген Аллага шүгүр айткыла." деп айтса, элдер дароо айтты. Siz mine bunu jek көрбөйсүзбү дейт. Бул күнөө жасап атса, күнөө жасоо дегени мусулман чөйрөсүн бузуп, арам иштин таралышына себеп болуп атат. Элдин көзүнчө күнөө жасап атат. Муну жек көрбөй атасызбы деп сураганда, Абу Дарда радıyallahu anhu пайгамбардан алган терең илими менен жооп берип атат. "Ай, мен мунун жасаган ишин жаман көрүп атам. Өзүн жаман көргөн жокмун. Ушул жасап аткан күнөөсүн тыштап койсо, менин бир тууганым бул, жакшы эле адам" деп эмнени жаман көрүш керек, эмнени жаман көрбөш керек экенин айтып берди да. Bir адам аракка берилип кеткен болушу мүмкүн. Ал адамдын өзүн жек көрбөй, ошол жасап жаткан күнөөсүн жек көрүп, ал эми өзүнө болсо ырайым кылыш керек. Дарыгер сыяктуу, дарыгер ооруп аткан адамдан жиркенсе дарылабай коет да. Ооруп аткан адамды жакшы көрүп, айыктырыш керек болгон нерсе оорусу. Ошол сыяктуу эле мусулман дагы bir күнөөгө батып калган мусулманды ага биз сырттан bir мындайча айтканда комментария берип, ага биз bir артынан сөз сүйлөп, же жасап койгон күнөөсүнү жайылтууга, же анын кандай киши экенин баалап келүүгө бул дүйнөгө келген эмеспиз да. Баланчабы? Жакшы адам эмес. Эмне Кудай сизди бирөөнү баалап кел деп жиберди беле?
антип айтпаш керек. Biz andan көрүп баланча ал жакшы адам. Эмне үчүн? Андан кийинки хадисте эле, андан кийинки риваятта Абдулла бин Масуд радияллаху анхунун айткан аябай жакшы сөзү бар. Абдулла бин Масуд радияллаху анху айтат: "Иза раайтум ахакум qaрафа занбан фала такуну а'ванан лиш-шайтани алейхи." Bir musulman bir tuğanыңар күнөөгө кабылып калган болсо, bir күнөө иш жасап аткандыгын көрүп калсаңар, шайтанга жардам бербегиле дейт. Шайтанга кантип жардам берет? Аны күнөөгө азгырган шайтан, шайтанга көрүп турган мусулмандын жардамы тaqulu Аллахумма ахзихи, Аллахумма лa'анху. Айтасыңар, каргышка калгыр, кыйрап калгыр деп, күнөө жасаган адамга каргыш дуасын кылсаңар, эм бул көрүп калышты деп дагы күнөөсүн уланта берет ал. Күнөөдөн токтонбойт дейт. Анан сөзүн уландысында айтат: "Валакин салуллахал афия." Андан көрү Кудайдан ушу амандык тилегиле, силер да ушинтип күнөөгө батып калуудан Аллах сактасын деп айтып атат. "Фа инна асхаба Мухаммадин." Biz сахабалар дейт. Абдулла бин Масуд радияллаху анху табииндерге айтып кайрылып, өздөрүнүн сахабалардын кандай экендигин каргүзары катары баяндап берип атат. Biz деген пайгамбарыбыздын сахабалары. Kunna la naqulu fi ahadin shay'an hatta na'lama ala ma yamutu fa in khutima lahu bi khairin alimna annahu qad asaba khairan wa in khutima lahu bi sharrin khifna alayhi. Biz bir adamды кайсы абалда өлөр экенин билбей туруп эчтеке айтпайбыз сахабалар дейт. Балким ал жакшы амал менен дүнүйөдөн өтүп, жакшылыкка жетип калар, же жаман амал жасап, Аллахтын аразы кылып тозокко түшүп кетер. Мен каяктан билем? Мунун мааниси бирөө бүгүн күнөө жасап аткан болсо, сен чечим чыгарып алба деген. Бул болду, эми тозокко түшөт бул. Бул болбогон адам деп айтпагын дейт. Каяктан билесиң? Балким Аллах аны өмүрүнүн аягында күнөөсүн кечирип, сени ошол акыбалга салып коюшу мүмкүн да. Ошол үчүн Абдулкадир Жилани рахматуллаху алейхи шакирттери менен bir арак ичип мас болуп жаткан кишинин алдынан өтүп баратканда, ал киши Абдулкадир Жиланиге bir сөз айтат. Ал сөздү шакирттер укпайт дагы, Хазрат угуп үйүнө барып аябай катуу ыйлайт. Анан тегерегинде окуучулар сурайт: "Эмнеге ыйлап атасыз? Ал мас адам сизге ушунчалык көңүлүңүздү оорута турган сөз айтты, эмне деди өзү?" Силер байкабай калдыңар. Ал айтты: "Абдулкадир dedi, Аллах кадыр" dedi. Бул деген Аллах мен ушул акыбалда жаткандыгын, ал эми сен окуучуларга илим үйрөтүп, сый урматың менен бараткандыгың Аллахтын кудурети. Аллах кааласа алмаштырып коет dedi. Ошондуктан күнөөкөрдү эмес, күнөөнү жек көрүш керек. Ал эми күнөөкөргө ырайым кылып, ага жакшылык үйрөтүш керек. Мисалы, жолдо баратсаңыз, bir адамдын колу буту сынып кулап жаткан болсо, эч бир мындай акыл эстүү адам унчукпай алдынан өтүп кетпейт. Ага жардам берет. Эч болбосо жардам бере албаса дагы жүрөгүнөн ырайым кылып өтүп кетет. Эми дүнүйөдө кол бутту оңдосо болот, же колу бутсуз деле жашаса болот. Бирок акырет жашоосу боюнча, бактылуулук жашоосу боюнча колу буту сынган, ибадаттан алыс, күнөөгө батып калган мусулманды көрүп, унчукпай өтүп кетүү бул өтө эле төмөндүк болуп калат. Ошондуктан биз өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башкаларга каалоону пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн да. Аллах таалам бардыгыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыфаттары менен жашап өтүүнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.